ибадат кылганга эч кандай күч жок. Алла Тааланын мүмкүнчүлүк берүүсүз, тоофигисиз. Ошондуктан я Алла, мен үчүн жамандыктардын эшиктерин бардыгын жапкын, мен үчүн жакшылыктардын эшигин бардыгын ачкын деген тилек да. Ушу менен зикир кылыңыз сиз. Арада кыска дуаларды үйрөнүңүздөр. Умурга кетип аткандар. Болбоду дегенде бир 10-15 дуа үйрөнүш керек. Аз убакыт бар, жазып алып, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. Бул бир. Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. Бул 2. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah. Бул 3. Ушундай кылып кыска дуалардан жаттап алыңыз, арабчасын. Ансыз деле кыргызчасын дуа кыласыз. Алхамдулилlah. Allahumma ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, менин күнөөмү кечир. Бардык мусулман эркектердин, мусулман аялдардын күнөөсүн кечир деңиз. Пайгамбарыбыз айткан, дүйнөдө канча мусулман эркек аял болсо, ошончо сооп сага жазылды деген. Дүйнөдө канча мусулман, канча эркек бар? Канча мусулман аял бар? 2 миллиардга жакын. 2 миллиард соопту сиз бир дуа менен аласыз. Ошону 100 миңге кошсоңуз, ошо Каабанын сообу болот. Каабаныкы башка жактан айырмасы бар да. Хасанатул харам. Бул харам, ошо ыйык жердин сооптору ар бири 100 миңге. Намазы 100 миңге, зикри 100 миңге, орозосу 100 миңге, дуасы 100 миңге. Елестетип көрүңүз, кандай жерге барып атасыз. Просто биздин жүрөгүбүз, аң сезимибиз, дүние, шайтан напс карайтып койгондагы Алла. Алла Таала барза тоофик берсин. Бирок бул акыйкат.